Salam dostlar, men Zuzu Kachiyeva, unikaldu coach. Bugün biz iyilikten açkıcı 6. bölükte qarab ketemiz. Teması bolsa çeçim qabul al. Qantkende tezirek çeçim qabul alsam bolot, je to'g'ri çeçim qabul aluu uchun emne qiluu zarur. Basa dostlar, har doim eskертib ketaman. Like basib qo'yingizlar. Bu menin emgegim üçün bir qandaydir bir sıylık deb qabul alam, razı bolam sizge. Anan kommentariy жазыңыз, başqalar bilan bölüşüңüz. Sebebi menin kanalım emi har doim qirg'iz tilinde ушундай пайдалуу керектүү маалыматтарга толгон канал болот. Анда темабызды уланталы. Баарыбызга эле чечим кабыл алуу, чечим чыгаруу оңой олтоң иштерден эмес. Себеби бул кандайдыр бир деңгээлде биз рискке же тобокелчиликке барган болобуз. Анткени көп нерсе өзгөрөт. Биздин көнүмүш адаттарыбыз, чөйрөбүз, мүмкүн өзүбүзгө тиешелүү эрежелерибиз, күн тартибиз ушунун баарына таасир этет деп биз коркушубуз ыктымал. Негизи коркунуч деген эмоция дагы тоскоолдук кылат. Себеби алдыда белгисиз нерседен биз коркуп, ошондуктан чечим чыгарбай жүрө беребиз. Бирок эсиңизде болсун, ар кандай өнүгүү, ар кандай өзгөрүү бардык нерсе чечим кабыл алуудан башталат. Чечим кабыл алуунун карама каршысы бул чечкинсиздик. Чечкинсиздик негизи башкача айтканда бардык нерсеге тоскоолдук кылат. Биздин трансформация болушубузга, жашоо шартыбызды өзгөртүүгө, жаңы бир уровеньге чыкканга, ошонун баарына тоскоол болот. Bir misal keltireyim. Eki sportçu, bürösü жеңилип калбасам экен, жеңилип калбасам экен деп, ушул ой менен жарышка чыгат. Экинчиси болсо, мен жеңишим керек, мен жеңемин, мен бүгүн чемпион боломун деген ой менен жарышка чыгат. Сизче, сиздин оюңузча кимиси утат? Кимиси жеңишке жетет? Бул айдан ачык түшүнүктүү айтпаса деле. Ошол сыяктуу биз чечимди ишенимдүүлүк менен чыгарабызбы? Же мындай болуп калсачы, тигиндей болуп калсачы, мен мынтип калсамчы, анан тигинтип калсамчы деген ар кандай ой тоскоолдукка жол берип, чечим чыгарбай, чечкинсиз болуп жүрө беребизби? Ушул ойго кетип аткан күч кубаттын баарын андан көрүүчү чечим чыгарып туруп, ошол чечимге жараша жасаган кадамдарга күч кубатты жөнөтсөк, биз батыраак ийгиликтүү болобуз. Мисалы, кээ бир адамдар айтат, мен көп өкүнүп калдым, көп ушундай чечимдер чыгаргам, жыйынтыгы жакшы болгон эмес деп. Мен кантип билемин, кайсыл чечим туура, кайсыл чечим туура эмес деп? Ооба, албетте, эч ким эч качан биле албайт кайсыл чечим туура экенин. Ошондуктан бул жашоо, ошондуктан бул риск, тобокелчиликке салып биз үйрөнөбүз, сабак алабыз. Бир мисал келтирейин. Мисалы, сиз эс алууга баруу үчүн же көлгө барып эс алам, же тоого чыгып эс алам деп ойлонуп атасыз. Бирок чечим кабыл албай жатасыз, билбей атасыз. Көлгө барсамбы, же тоого барсамбы, көлгө барып эле жүрөмүн, тоого барсам жакшы болмок, тоон дагы көрүп, тоонун да көркүн көрүп, кооздугун көрүп келсем жакшы болмок деп, кечке чечим чыгара албай кыйналып жүрөбүз. Бирок тоону тандадыңыз дейли. Тоого кеттиңиз. Тоого барар менен күнү түнү жамгыр жаап туруп алды. Анан сиз кечке өкүнөсүз. Бекер эле тоону тандап-тырмын. Көлгө эле барсам болмок экен. Неге ушинтимкен? Карачы, жаан чачын болуп мен рахат ала албай, эс ала албай жатам деп. Ооба, бир караганда сиздики туура. Бирок сиз кайдан билесиз? Эгер сиз тоону эмес, көлдү тандаганда, көлгө барганда аякта эмне болорун кайдан билесиз? Мүмкүн аякта бир
каргашалуу бир окуя болуп кетиши мүмкүн, ким билет, көңүлүңүздү чөктүргөн. Мүмкүн ал жактан туура эмес тамак жеп алып, больницага туш болуп калышыңыз мүмкүн. Ким билет, биз эч качан билбейбиз. Ошондуктан чечим чыгаргандан кийин ал чечимге өкүнбөө зарыл. Чечим чыгарылгандан кийин ошол чечим боюнча же иш кылуу зарыл. Себеби кандай гана чечим чыгарсаңыз да, ар бир чечимдин жакшы жактары да бар, жаман жактары да бар. Бирок жаман жактары биз жакшы жакка буруп койсок болот. Себеби ар бир кыйынчылык, ар бир тоскоолдук бул бизди өсүүгө алып барат. Биздин сапаттарыбызды курчутканга алып барат. Башкача айтканда, менталдуу булчуңузду тренировка, машыкканга алып барат. Ошондуктан чечим чыгаруудан биз коркпошубуз керек жана чыгаргандан кийин ошол боюнча кеткенге жүрөк болушубуз керек. Анда эмесе пайдалуу көнүгүүлөр. Эң жакшы бир техника бул сиз эки нерсени жазасыз. Мисалы, буга чейин айтып кеткен мисалды карап кетсек, көлгө барсамбы, тоого чыксамбы деп. Анан баракты экиге бөлүп, эки жакка жазып, анан көлгө баруунун канча плюстары бар, тоого баруунун канча плюстары бар карап чыгыңыз. Көлгө баруунун канча минустары бар, тоого баруунун канча минустары бар карап санап, бул техника бир аз болсо дагы жеңилдетет акылыңызды, каяка бурганга, эмне кылганга, кандай кылганга жардам берет. Ошондой эле плюстары көп жакты чечим кабыл алгандан кийин ошол чечимди карманыңыз жана өкүнбөңүз. Артка карай же мындай кылсам болмок, тиндей кылсам болмок деп бүттү, өткөн иш өттү. Сиз ушул чечимди кабыл алдыңыз. Биз эч качан билбейбиз кайсы чечим акылдуураак же жакшыраак болчу экен. Тек кана ошол чечимди кабыл алып, ошол учурду жашап атканда гана биз билебиз кайсыл чечим туура болчу, кайсыл чечим туура эмес экен. Бирок ар бир нерседен сабак аламын. Мен өнүгүп өсүп атам. Мен эмнеге үйрөнсөм болот ошол нерседен? Кайсы жагынан машыксам болот деген суроолорго жооп алганда гана сиз тынчыраак болосуз. Менин автордук курсумда абдан бактылуу айымдарга тиешелүү. Ал курста дагы биз көбүн эсе өзүбүздү таанып, өзүбүздү билип, эмне жагат, эмне жакпайт, кандай өнөрүбүз бар, кандай өнөрүбүз дагы умтулуу зарыл. Жана өзүбүздү жакшы таанып билгенде гана биз келечекте чечим чыгарууда биз интуициябыз аркылуу дагы туура чечим чыгарганга үйрөнүп, машыгып калабыз. Ошондуктан менин аба курсума кош келиңиз. Комментарийге же WhatsApp, Telegramга жазыңыз, катышат элем деп. Негизи бул 1 айлык курс, 1 айдын ичинде абдан сонун машыгуулар, моралдык, эмоциялык, рухилик жана менталдык машыгуулар кылабыз. Ошондуктан кубанычтамын сиздер менен ушундай сонун маалымат менен бөлүштүм. Эми сиз дагы комментарийге жаза кетиңиз. Чечим кабыл алууда дагы кандай сапаттар сизге жардам берет? Же болбосо кандай техникалар жардам берет? Мен дагы силер менен кошо окуп кубанычта боломун. Сиздердин ой пикириңиз да мен үчүн абдан чоң мааниге ээ. Анда эмки көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз.